Шайыр тапкычтар клубу кароо сынагына Тоң районундагы 30 мектеп тартылган. Өзгөчө өнөрү менен айырмаланып, Калыстар тобунун сынынан өткөн 6 команда бүгүн Акимдин кубогу үчүн ат салышты. Шайыр тапкычтар клубунун бекитилген жоосуна ылайык тамашалар адеп ахлактык ченемдерге дал келип, тил маселесине дээре камтыйт. Иш-чаранын кандай максаты? Максаты биз биринчиден ынтымакка чакырабыз, бири-бириңер менен таанышасыңар, окуучулар ар тараптуу болушубуз керекпиз. Накылбек Үсөнбекович да айтып атат, эң кеминде кыргыздын окуучулары, бүтүрүүчүлөрү 3 тилди билиш керек деп. Англис тилин билиш керек, өзүнүн тилине сырткары, орус тилди билиш керек, ошол менен компьютердин тилин билиш керек депчи. Ошол менен биргеликте мындай активдүү иш-чарага катышкан бул өзгөчө. Бул жерде жеңилүү же утуу эмес максат. Бул жерде биринчиден ынтымак, экинчиден өзүбүздү көрсөтүү, эч качан тайманбашыбыз керек. Биз билимдүү дагы, активдүү дагы болушубуз керек. Шайыр тапкычтар клубу окуучулардын интеллектуалдык жөндөмүн арттырып, сөз байлыгын өстүрүүгө жана оюн эркин айтууга мүмкүндүк берет. Бул сындуу кароо сынактар өспүрүмдөрдүн катылып жаткан өзгөчө шык жөндөмүн ачып, окуучуларды ар тараптуу өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Бүгүн биздин районубузда Акимдин кубогу өтүп жатат. Бул Акимдин кубогу буга чейин бардык айыл өкмөттөрдө, бардык мектептерде, 30 мектебибизде тең 8-9, 10 класстын окуучулар арасында шайыр тапкычтар сынагы өткөн. Ошол сынактын жеңүүчүлөрү айыл өкмөттө барышып, экинчи турунда ат салышты. Ал жактан 6 команда утуп келип, бүгүн ошо биздин Бөкөнбаев айылында Акимдин өтмө кубогун жеңиш үчүн ат салышкан турушат. Ар бир команда оюнга өзгөчө даярдык менен келишкен. Калыстар тобунун берген баасы менен биринчи орунду Ашырбай командасы алып, Акимдин кубогу жана 15 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болушту. Мен айта кетчү нерсем ушул Шайыр тапкычтар клубунун уюштуруучуларына жалпы Тоң райондук деңгээлге алып чыгып, ушул жаш өспүрүмдөрдү жаңы өйдөнкү бир кадамга өйдө көтөрүү максаттары болуп, алардын тилектери ишке ашырылып, биздин ушул акимибиз Байышбек Кахрамовичтин тарабынан ушул бир аз ушундай белектер каралып, кубогу каралып, атайын ушул бүгүнкү биздин жалпы 6 команда катышып, ушул 6 командага байгелүү орундар каралган. Белгилей кетсек, таймаш президенттин улуттук нарыкты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө жарлыгынын алкагында өткөрүлүүдө. Ал эми биринчи орунду алган команда эми облустук деңгээлде өтө турчу сынакка катышат. Миргүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району.